Бай чечекей. Илгери өткөн заманда короосуна кою, өрүшүнө жылкысы, сандыгына алтыны батпаган бир бай болуптур. Бай көпкө дейре перзент көрбөй, баланын ыңаалаган үнүнө зар болуп жүрүп, 80 жашка келгенде жалгыз кыздуу болот. Мезгил өткөн сайын чулдурап сүйлөп, тамтуң баса баштаган кыз атанын кайгыдан эзилген жүрөгүн кубанычка толтуруп, жүзүн нурга бөлөйт. Анан күндөр айга, айлар жылга алмашып, кол арага жарай баштаган кыз капысынан катуу ооруга чалдыгат. Табити эч нерсеге тартпай, жеген тамагы аш болбой төшөккө жатып калат. Бай айланасындагы табыптардын баарын алдырат. Бирок алардын бири дагы кыздын дарт белгисин аныктай албай кыйналышат. Айласы кеткен ата коро малын, өрүш толо жылкысын, сандыкка сыйбаган алтындарын чачып, төгөрөктүн төрт бурчуна чабарман чаптырат. Атагы таш жарган күчтүү дарыгерлерди таптырат. Тилекке каршы келген шыпагерлердин бири дагы сыркоонун сырын ача албай келген жактарына тарай берет. Аргасы кеткен бай: «О Кудай, карыганда тапкан кара чечекей перзентимен айрылат турбаймынбы?» деп ботодой боздойт. Күндөр өтө берет, кыздын оорудан айыкпасына көзү жеткен эл камылга көрө баштайт. Бактыга жараша, ошол мезгилде кайдан жайдан экендиги белгисиз бир жер кезген думана пайда болот. Ал акырын басып келип, кыздын тамырын кармап көрүп: «Байым, кызыңыздын 3 күндүк гана өмүрү калыптыр. Андыктан улуу тоонун башындагы калың карга, ызгар суукка моюн бербей өскөн бир кичинекей сары гүл бар. Колуңуздан келсе, ошону алдырыңыз. Кызыңыздын дартына ошол гүл гана дабаа болот», дейт. Сүйүнгөн ата думананын айтканын эп көрүп, дароо жигиттерди ошол улуу тоого жиберет. Жолго чыккан жигиттер далай ашуу ашып, далай суу кечип, далай токой аралап жүрүп, акыры 3-күн дегенде баягы кереметтүү сары гүлдү таап, шыпаагерге алып келишет. Табып, аны кызга бирде искетип, бирде кайнатып берип, 40 күн бою жанынан жылбай карайт. 41-күн дегенде кыз төшөктөн туруп, сыртка өз алдынча чыгып калат. Анан акырындап демине дем, күчүнө күч кошулуп, илдетинен толук айыгат. Оюнкараак кызынын баштагыдай так секирип ойноп, күлкүсү шаңдуу чыгып калганын көргөн байдын санаасы тынчып, көңүлү көтөрүлөт. Өз ишин мыкты аткарган касиеттүү думананы ыраазы кылып үйүнө узатат. Ошондон кийин эл байдын кара чечекей жалгыз кызын өлүмдөн алып калган кичинекей сары гүлдү бай чечекей деп атап калышат.